көп адамдар, көп балдар мага СМС жазып, жана мага чалып, мына ыйлап да, кыргыз тилин бизге жардамыңыз керек, жардам берип койгулачы бизге. Биз үй тапшырмаларын аткарай албайбыз, бизге мындай жардамыңыз керек деп ыйлачы да балдар, байкуштар. Анан мен аларга жардам бере баштадым. Бирок мен билесизби, аларга жардам берип, мен түшүндүм, анын пайдасы барбы? Мен аларга жөн эле алар үчүн мындай үй тапшырманы аткарып атам да, бирок анын пайдасы деле жок да. Аларды кыргызча үйрөтүш керек экен, өздөрү үй тапшырмаларын аткарышсын, жана дагы бир тил өздөштөр мындай алышат, дагы бир тил. Канча тил билсең, ошончо адамсың дейт го кыргыздар. Ошон үчүн мен пандемиядан кийин мен телеграм-канал ачтым. Телеграм-каналдан баштап мен ошо кыргыз тилинен сабак бере баштадым. Анан телеграм-канал ачып эле мен бир негизги жумушум бар болчу ал кезде. Негизги жумушум бар болчу. Анан ушул жумуштан кете албай, мага бир ушул жумуштун директору сурады: "Сага кыргыз тил керекпи же сага англис тил керекпи?" Мен англис тилин берчим, ошо сабак берчим англис тилин. Анан мен көп ойлонуп, мен өзүм тандадым, мага кыргыз тил керек экен. Мен кыргыз тилсиз жашай албайт экенмин да. Жана көп адамдар мага кыргыз тил боюнча чалышты да, жазышты да. Кыргыз тилден мугалим болбойсузбу, бизге жардам бербейсизби, сиз грамматиканы жакшы билет экен, сиз түшүндүрүп бере аласыз экен. Анан балдарыбызга жагат экен ошо методикаңыз, бизге өзүбүзгө жагат экен ошо методикаңыз. Ошо мен кыргыз тили мугалим кесибин тандадым, жана мен бүт өзүмдү Кыргызстанга арнадым. Эң сонун, караңыздарчы, ардактуу телекөрүүчүм, немес кызы мына ушундай кыргыз тилинде эркин сүйлөп, жада калса грамматикасын дагы элге үйрөтүү менен алектенип келе жатат. Виктория, айтсаңыз, кыргыз тилинде мындай үйрөнүп жаткан учурда кандай кызыктарга дуушар болдуңуз? Негизи эле мен уккамын, кыргыз тилин үйрөнүүдө кээ бир татаалдыктар абдан көп. Ошол эле учурда абдан кызыктуу, абдан бай тил деп айтышат. Сизге кандай кызыктуу учурлар өттү үйрөнүп жаткан учурда? Кыргыз тили өзү бай тил да, жана мен ар дайым кыргыз тилинин кооздугуна таң калып атам. Анткени кыргыз тил мынча кооз тил, мынча татаал деле эмес тил, мынча логикалык тил. Мен бүт адамдарга айтам, мага келген адамдарга мен айтам, ал логикалык тил. Силер сингармонизм деген теманы түшүнсөңөр, ошондо силерге мындай оңоюраак болот экен. Татаал нерселер бар экен да, эми ар бир тилде татаал нерселер бар. Эми башка тилдерге карасак, алар деле татаалыраак болот да, кыргыз тилине караганда. Ошондуктан кыргыз тил негизи өзү татаал эмес. Мүмкүн сүйлөшкөндө сен татаал деп ойлойсуң да, бирок сен сингармонизм деген теманы түшүнсөң, жана сен практика кылсаң да, биз сабактарда көп практика кылабыз да. Биз мен кичинекей грамматиканы берем да, кичине грамматикады берем, жана биз ушул грамматика боюнча көп практика кылабыз. Практика кылганда алар бат эле түшүнүп калышат экен ушул грамматиканы. Сингармонизм деген теманы түшүнүп калса экен, жана өздөрү башка темаларды бат эле өздөштүрүп алышат ушул студенттерим. Ошол эле учурда сиз кыргыз тилинин кайсы китептерин окуп чыктыңыз? Мен кыргыз тилинин албетте мен Чыңгыз Айтматовдун китептерин окугам, жана Алыкул Усмоновдун чыгармалары өтө жагат. Алыкул Усмоновдун чыгармасынан сиз ыр дагы айта аласыз, жаттагансыз, келиңиз ошол ырсаттарын дагы айтып өтсөңүз. Макул, ошол ырды айтып берейин. Ата журтум, туган жерим мекеним, жан кубатым, сүйгөн жерим секетим. Тоо ташыңдын, турпагыңдын соундун мен көрбөдүм, пайдасы жок бекерин. Ата журтум, туган жерим бир боорум, мен өзүңдүн гүл багында төрөлдүм. Заманыңдын мен ырыстуу акыны, дарбыз, коон, жүзүмү бар короондун. Сүйөм сени, сүйгөндүгүм сүттөн ак, сени сүйгөн тагдырыма ырахмат. Өлгөндө да сенин таттуу жутуңду жаткым келет көкүрөккө кучактап.
Баракелде Алыкул Осмонов аткаруучу, Виктория Немец кызы ардактуу телекөрүүчүм. Мына ушундай эң сонун кызыктуу бир маек куруп жатканыбызда сиздердин дагы каалаган суроолор болсо же болбосо каалоо тилектер болсо экрандагы номерлер аркылуу байланышсаңыздар, албетте биз өз дарегине жеткиребиз. Виктория, айтсаңыз, кыргыз тилинде сүйлөөнү сизге мындай таң калып караган адамдардын эмоцияларын айтып берсеңиз. Негизи билесизби, мени Кыргызстанда көп адамдар билишет, бирок алар көнүп калышканда кыргыз тилин билгеним үчүн көнүп калышканда бирок таң калышат. Билбеген адамдар, мени көрбөгөн адамдар таң калышат да. Мен кыргызча сүйлөсөм, Ош базарда, мүмкүн Орто Сай базарда, мен аларды кыргызча сурасам, кээ бир адамды кыргызча сурайсың да, алар сага орусча жооп беришет. Сен кайра кыргызча сурайсың да, кайра орусча мындай жооп беришет да. Ичинен келет да, баары бир кыргызча сүйлөй берем да. Таң калышат да, албетте таң калышат. Башка мамиле кылышат экен, анткени алар ойлошот экен да, сен биздин мамлекетибизди, Кыргызстаныбызды сыйлайт экенсиң, азаматсың дешет. Албетте. Чынында эле эне тилибиз бул биздин башка улуттар караганда айтат экен, кыргыздардын үрп адаты, каада салты эч качан өзгөргөн жок. Ошол эле учурда тилинин кооздугу, тилинин маданияты, тилинин ушундай бир көп мындай алып караганда бир эле сөздү биз 5-6 сөз менен дагы түшүндүрө алабыз. Бай тил, ошол эч качан өзгөргөн жок. Ар дайым ушул өзүнүн урпактары бекем сактап, муунда муунга бир татыктуу турда өткөрүп келе жатат деп абдан таң калыштуу карашат экен. Чынында эле биздин тилибиз бай, чынында эле биздин тилибиз кооз, чынында эле мына ушундай башка улуттун өкүлдөрү дагы биздин тилибиздин грамматикасын кошо үйрөнүп келе жатканы бизди абдан кубандырат. Чынында биз сиздерди сыйлайбыз. Тилибиз үчүн, биздин өлкөбүздө мына ушундай грамматиканы кенен өздөштүрүп келе жаткандыгыңыз үчүн абдан сыйлайбыз. Сизге дагы Кыргызстандын жерлерин көрүү, Кыргызстандын эли менен, каада салты менен бирге болуу кызыктуу болуп жатса керек. Же дайыма эле ошол менен алексизби? Антке бир азырынча болсо мен ошол кыргыз тилинин грамматикасы менен жана кыргыз тили менен алектенемин да, бирок бир максатым жана кыялым бар да, Кыргызстанды кыдырып келгим келип атат. Өтө. Ошол болсо кыялым да, мүмкүн Ошко барып келейин да, Жалал Абадка барып келейин, Нарынга барып келейин, Таласка барып келейин, Баткенге барып келейин деген кыялдарым болду. Ошо мүмкүн ошол максатыма жетем, жана ошол максатыма жетем. Буйрса мына ушул 7 дубанды кыдырып, баардык элибиздин каада салты менен, ошол эле учурда биздин элибиз менен, ошол эле учурда жерибиз менен дагы кенен таанышууну максат коюп турган учур экен. Сиз алгач ошол башка өлкөдөн келгениңизде кыргыз элини кандай кабыл алгансыз? Кеткиңиз келип, жашагыңыз келбей, ушундай учурлар болду же келгенде эле абдан кубанып күтүп алдыңызбы, сүйүндүңүзбү? Албетте жок, мындай ойлорум жок деле болчу, анткени көп адамдар менден сурап атышат, сага кыргыз тилин эмне берет, эмне кыласың ошол кыргыз тилди? Сен башка тилдерди эле өздөштүрө албайсыңбы? Мүмкүн немис тили, ооба мен немис тилин билгим келип атат, өз тилимди мен билбейм, тилекке каршы, бирок мен кыргыз тилин билем. Албетте мен үйрөнүп алам, мен жата алам өз тилимди буйрса. Бирок мен Кыргызстандан эч жакка кетпейм, жана мен Кыргызстанда эле калгым келип атат, анткени Кыргызстан менин мекеним, Кыргызстан менин жерим. Мен Кыргызстанга керекмин деп ойлойм. Ошондуктан мен көп адамдарга айтам, мен сураган адамдарга айтам, мен Кыргызстандан эч жакка кетпейм, мага кыргыз тили керек. Башка тилдерди өздөштүрө алам, бирок кыргыз тили мага жакыныраак, эң жакын тил катары кабыл алгансыз, Кыргыз тилинде ырдап да коесуз. Мен 15 жашарымда ырдагам, ырда эле кыргыз ырларын деген проектти Юрий Бабковду ырдагам, бирок мен
чыгармачылыкка жакыныраакмын. Ырдай албайм, ырдаган жаман көрөм. Ырдабайсыз. Ырдабайм. Келиңиз бир куплет ырдап көрөлү. Сыраны чырдабай эле койчу. Мен билем сиздин кыргыз тилинде дагы обон созуп, ошондой бир укулуктуу, жагымдуу обон созгондоруңузду билемин. Балким бир куплет дагы бир жолу ырдап көрөрсүз. Сыраны Ырдагыңыз келген жок, макул, биз сизди сыйлайбыз. Теле көрүүчүлөр, сиздерде болгон кызыктуу суроолор болсо биздин мына ушул немес кызы Викторияга узатсаңыздар болот. Албетте биз өз дарегине жеткиребиз. Жана да болсо бүгүнкү кызыктуу маекти сиздер менен улантабыз. Бизди мына ушундай кыргыз жергесинде жашап жатып, кыргызга келин болуп калайын деген да ойлоруңуз барбы? Келин болосуңбу десем макулдайт белеңиз? Мүмкүн өткөн чагымда макул демекмин, бирок азыр мен турмушка чыкканмын, 2 балам бар. Эми болду. Албетте сиз кыргыз жергесинде жашап жаткандан кийин, мына ушул жактын суусун ичип жаткандан кийин, сиз кандай үй бүлөдө болбоңуз, биз сиздин ушул жан дүйнөңүз кыргыз деп тургандыгы үчүн абдан сыйлайбыз. Кайсыл сиз өзүңүз немес кызысыз, бирок кайсы улут менен баш кошуп кандай жашап жатасыздар, жакшыбы? Биз жакшы жашап жатабыз, бири-бирибизди сыйлап, бири-бирибизди урматтап, жана мен жолдошум мени колдоп турат, дайым эле колдоп турат. Ал бүт жумуштарыбызды, бүт ишибизди биз бирге кылабыз да, ал дайым эле мени колдоп турат. Ошон үчүн ага ыраазымын, ага ыраазычылык билдирем. Ошо. Балдарыңыз кандай кыргыз садиктерге, бала бакчаларга барып жаткан учурубу? Алар азыр кичинекей, бирөөсү 1 жашта кызым, балам 4 жашта. Жана мен балама кыргызча сүйлөсөм, ал мынчанча кичине мындай түшүнөт да, түшүнүп калат кээ бир сөздөрдү, бирок аябай мындай активдүү да балам. Анан мен ага сүйлөсөм кыргызча. Мама, перестань, мама деп коет. Мама, поговори со мной на русском, я тебя не понимаю деп коет. Бирок мен баары бир кыргызча сүйлөп, кыргызча үйрөнүп алышсын деп максатым бар. Негизи эле кыргыз тили азыр өнүгүүнүн жолунда, бардык мамлекеттик жумуштар, бардык жерде кыргыз тили абдан басым жасалып жаткан учурун, албетте сиздердин балдарыңыздар бала бакчадан болобу, же мектептен болобу, кыргыз тилинде тарбияланса, кыргыз тилинин бир руханий жагын өзүнө кабыл алып чоңойсо, албетте мыкты балдардан болот. Албетте эң жакшы балдардан болот. Мына кыргыз сөз баккан эл, сөз сыйлаган эл, ошол эле учурда дүйнөдө канча улут, канча мамлекет болбосун, ошолордун арасынан бир гана кыргызда төкмакын, бир гана кыргызда чыгармачылыгы, сөз бакканы тарабынан абдан айырмаланып турган эл. Кыргызда манасчы бар, төкмакын бар деп мактанабыз, Сиз ушул жактарын дагы байкап көрөсүзбү, абдан кызыгасызбы? Азырынча кызыгам, бирок кызыкканга азыр мындай алектегенге убактым деле жок да. Мен азыр көп сабак берип атам, азыр жумушум толуп турат, жана мен күнү түнү иштейм да, программаны жазып атам кыргыз тилинен адамдар үчүн, эл үчүн. Ошондуктан кызыгам, бирок убактым жок, тилекке каршы. Сизди кайсы мамлекет тарабынан кайсы жумушка чакырса, сиз жок дебей бармаксыз? Мен Кыргызстанда эле калам. Эмне болбосо деле мен Кыргызстанда эле калам, жана мен өз кесибимди жакшы көрөм, өз кесибимди сыйлайм, жана менин кесибим ал мугалим. Мугалимди, кайра ошол мугалимди кесипти тандамаксыз, дагы бир учурлар келсе дагы кайра эле мугалимди тандайсыз. Караңыздарчы, эң сонун негизи эле эл агартуучу, негизи эле ушул мугалимдик кесипти чын жүрөктөн сүйгөн мугалим гана балдарга эң жакшы билимди бере алат дейт. Сиз ушул сабак кыргыз тилинин грамматикасын үйрөнүүдө кайсы методдорго таянып жатасыз? Мен эң жөнөкөй нерселерден татаал нерселерге барам. Жөнөкөй нерсени түшүндүрсөң эле, жөнөкөй нерсени түшүндүрүп берсең, ошондо алар татаал нерселерди деле мындай түшүнүп калышат экен. Эгерде алар жөнөкөй окуучуларым жөнөкөй нерселерди түшүнбесе, мен татаал нерселерге барбайм. Мен башка теманы албайм. Мен башка теманы аларга түшүндүрүп бербейм да. Эгерде алар мурунку теманы түшүндүрсүн. Бир темадан кийин биз көп практика кылабыз да, биз көп сүйлөшөбүз, алар түшүнсүн деп. Ошол эле методикам.
Абдан көп практика кыласыздар, абдан көп ошол эле учурда сүйлөшөсүздөр. Ошону менен кыргыз тилин абдан бат үйрөнүп алышат. Көбүнчө ушул кыргыз тилин үйрөнүүдө сизге кайсы улуттар келип жатат? Көп улуттуу адамдар келип атышат мага. Кыргыздар деле, орустар деле, өзбектер деле, татарлар деле. Бардык улуттан. Негизи эле Кыргызстан ошол 80ден 100дөн ашуун улуттар менен биргеликте ынтымакта жашап жаткан элбиз. Ошол бардык улуттар биздин тилибизди, биздин дилибизди үйрөнүүгө ашыгып жатканы дагы бизди кубандырбай койбойт. Ардактуу теле көрүүчүлөр, мына бүгүн биздин жаркылдаган сонун коногубуз бар. Кызыктуу маек үстүндөбүз. Немец кызы, кыргыз элибиздин жараны. Кыргыз тилинде эркин сүйлөп, грамматикасын дагы эркин өздөштүргөн. Болгону 25 жашта. Мына ушундай биздин сонун коногубуз келип жаткан, маанилүү маек берип жаткан учуру. Сиздерде кандай суроолор, кызыктуу суроолор бар болсо, жибериңиздер, биз албетте өз дарегине жеткиребиз. Виктория, сиз үчүн абдан кубанычтабыз. Бар болуңуз деген эсемес билдирүү келип. Рахмат. Негизи мына ушул Кыргызстанда жашап жатып, кыргыздардын үйүнө кирип, ошолордун бир той мааракесинде бирге болдуңуз беле? Жок, азырынча жок. Тилекке каршы. Баргыңыз келет? Баргым келет. Чакырса деле барам. Анда жалпы кыргыз эли, мына миллиондогон көрүүчүлөр, Виктория немец кызы кыргыз тилинде эркин сүйлөйт, кыргыздын үрп адатын, каада салтын абдан жакшы көрөт. Барыбыз кыргыздын жанагындай чоң бир той ашына чакырып, бир сыйлап алсак деле болчу да экен, Виктория? Деги сизде максаттарыңыз, келечек пландарыңыз, биз сизди дагы кандай көрө алабыз? Келечектеги максаттарым кыргыз тил курстарды ачам буюрса, жана кыргыз тилибизди кыргыз тил курс буюрса ачам, ошол эле максатым. Жана келечектеги кесибим ал мугалим баары бир. Ошол эле максатым, ошол эле пландарым. Мүмкүн Кыргызстанды саякатым келейин, ошол эле максаттарым, пландарым болду. Башка пландарым азырынча жок. Кыргызстанда кайсыл университеттен билим алдыңыз? Мен быйыл тапшырдым КНУга. Эми тапшырдым. Мугалимдик тармагына. Ооба, туура. Буйруса келечектеги өз кесибин сүйгөн мугалим катары сизди көрөт экенбиз, буйруса. Дагы мисалы үчүн сиз мына ошол жаңыдан келип Кыргызстанга конуп, ошол учурда ата энеңиз менен чогуу келдиңиз да? Ооба, көчүп келдиңиз. 10 жашымда ата энем менен көчүп келгенбиз. Ошол учурлардан бери биз жоо жашаганбыз да, бирок атам кайра Казакстанга кетип калыптыр. Ал Казакстанга көнүп калыптыр. Ал Казакстанда эле төрөлдү. Бирок мен Кыргызстанга эле көнүп калдым. Мен жана апам жана эжем Казакстанда, Кыргызстанда калдык. Апаңыз, эжеңиз сиздер менен чогуу Кыргызстанда. Алар да кыргыз тилинде эркин сүйлөшөт. Эжем кичине сүйлөйт да кыргызча, эжем кичине сүйлөйт. Апам мүмкүн анча-мынча түшүнөт, бирок менин сабактарыма катышат. Менчелик түшүнө албайт дейсиз. Эң сонун. Бул болсо сиздин ошо кызыгууңуздун артынан келди деп ойлойсузбу? Же бул чындыгында эле адамдын дээринде, талантында болсо гана үйрөнө алат экенби? Билесизби, мага келген окуучулар, алар 10 жылга өздөштүрө албай атышкан экен да ошо кыргыз тилин. Мүмкүн алар мага алар дешет, мүмкүн методика жок болчу, мүмкүн биз өзүбүз мындай түшүнө албайт, биз түшүнө албадык да ошо кыргыз тилин. Кандай тил, эмнеден баштайлык, кандай баштайлык, бирок менин сабактарыма келип, алар бат эле өздөштүрө алышат экен. Сен башкача түшүндүрүп берет экенсиң, сен ушу ар бир мүчөнү түшүндүрүп берет экенсиң да, бизге ар бир мүчө, мисалы үчүн кыргыз тилинде мындай сөз, мисалы үчүн саламатсыздарбы дейбиз да. Эмнеге саламатсыздарбы, эмнеге саламатсызбы дей албайбыз да, эмнеге саламатсыңарбы дейт. Эмнеге саламатчылык, качан ушул сөздөрдү айта алабыз да. Сен ушул бардык суроолорго жооп берет экенсиң да, анан бизге түшүнүктүү болуп калат экен. Анан ошол учурлардан баштап алар кызыгышат да кыргыз тилине. Аларга ар бир мүчө кызык болуп калышат экен. Эгерде алар ошол мүчөлөрдү, алар эрежелерди түшүнсө,
сингармонизм деген темаларды түшүнсө алар бат эле кызыгып калышат да, өздөрү кызыгып калышат экен, өздөрүнө мындай кызыктуу болуп калышат экен да кыргыз. Анан кичине сабактар өтүп 1 ай мүмкүн 1,5 ай, анан алар мындай чың эле кыргыз тилдин кооздугуна биз таң калабыз, чың эле кыргыз тил мынча кооз тил экен деп таң калышат экен. Эң сонун кыргыздын тилини мен үйрөнүп жатып, мына ушул кыргыз тилинин ичине сүңгүп сиңип кирип кеттим деп орусиянын окумуштуусу да айткан экен. Кыргыз тилини мен жон гана изилдеп жатып эле мен ошо кыргыз тили менен жашап калдым дегендер да көп экен. Мына ушулардын катарын толуктап турасыз, Виктория. Чынында эле биз сиз менен көрүшкөнүбүзгө, биз сиз менен мына ушул кыргыз тилинде эркин сүйлөшүп жатканыбызга дагы кубанып турабыз. Бул сиз үчүн дагы абдан сыймык, чынында. Анткени башка өлкөдө ошол өлкөнүн тили менен жүрүү, ошол өлкөнүн маданияты менен жүрүү дагы бул абдан жакшы жушан деп эсептейбиз. Виктория, айтсаңыз, университетке жаңыдан барып, ошол жактан өзүңүздү көрсөтүп, мына мугалим деген кесиптин, дасыккан кесиптин ээси болгон учуруңузда сиз өзүңүздүн бир сонун атмосферада сезесиз. Анткени ар бир адам өзүнүн кесибинин ээси болгондо бир сонун жакшы бир кубаныч келет. Анткени кесипти мен дагы кийинчерээк тандап окуган кесибим мен үчүн абдан жакын болуп калган, кийин тандап окуган кесибим. Балалыктагы кесип башка экен, кийинки учурда сүйүп алган кесибим башка экен. Сүйүп мына ушул мугалимдик кесипти тандап алган учуруңузда дагы биздин мына ушул куттуу студиябызга келип, маек берип, кызыктуу бир студенттик күндөрдү дагы бөлүшүп кетиңиз. Кичинекей эле кезимде мен мугалим деген кесипти тандап алгам. Биз мугалим окуучу деген оюн ойногонбуз да кичинекей кезибизде. Анан кичине билесизби 20 жашымда, жок 20 жашымда эмес, 17 жашымда мен ойлогон эмесмин, мен чың эле мугалим деген кесипти тандап алам деп билген эмесмин. Мен менеджер деген кесипти тандап алгам да ал кезде, HR менеджер мүмкүн да, жактырып калгам. Бирок мен ойлоп калгам, таптакыр жактырбайт экен ошол кесипти, мага жакпайт экен. Жана мен курстарга барганда, мен курстарда отуруп эле мен мугалимдерге карап мындай ойлогом мүмкүн, мен деле мугалим болуп иштеп көрбөйүмбү. Мага мүмкүн жак калат мугалим кесип. Бирок ага чейин деле мен 18-мектепте мугалим болуп иштегенге аракет кылгам да, кичинекей балдарга англис тилинен сабак берип. Мен 5-класста же 6-класста мен курска баргам да англис тилинен. Ошол кезде мен англис тилин билчүм. Анан кичинекей балдарга сабак берип атканда мен уже жакып калган да, уже мага кесип. Бирок ошо 17 жашымда мындай кызык, башка нерселерге кызыга баштадым. Анан ошо менеджер жакпай калды мага, сатуучу болуп иштегем. Сатуучу деле кесип мага жакпай калды, ойлоп калгам, ал меники эмес. Жана туризм деген КУга, туризм деген кесипке тапшырып алгам да. Анан ошол деле мага жакпай калды, мен ойлоп калгам, ошо туризмди эмне кылам, мага жакпайт экен туризм. Анан ошол учурларда мен мугалим болуп, репетитор болуп иштей баштадым. Репетитор болуп иштей баштаганда мен ал кезде уже түшүнүп калдым, мага жагат, ал менин кесибим, буюрса келечегимде курстарды ачып алайын, жана курстарда иштеп турайын да, курстарым бар болсун, жана мен ал кездерде англис тилинен сабак берчүмүн. Бирок кичине убакыт өтүп мен кыргыз тилинен деле сабак бере баштадым. Элеонора Мамытованын китеби, бир Собсонун китеби бар, жана мен ал китеби менен мындай бат эле өздөштүрүп алгам да, кыргыз тил грамматикасын. Аябай түшүнүктүү китеп экен. Анын китептери Собсонун да мага жагып калды. Анан болсо мен кыргыз тилдин сингармонизмин өзүм түшүнүп калгам да, жана грамматика. Мындай базаны түшүнүп алгам да, базаны. Базадан кийин мен баарын түшүнүп калдым.
бүт грамматикасын түшүнүп калдым да, логикалык грамматика экен. Анан мен сабак бере баштадым балдарга, чоңдорго. Анан мен байкадым балдарга мен методикам жагат экен да, мен ар бир мүнчөнү түшүндүрөм. Ошо аларга жагат экен. Анан эмне үчүн мен башка кесипти тандайм, эгерде мен кыргыз тилинен сабак бератам. Анан мага өзүмө ошол кесип жагат экен. Эмне үчүн мен башка кесип тандайм. Жана ошо пандемия учурларда ошол чоң түрткү болду. Болду, Виктория, башка кесипти тандабаа, сенин кесибиң ал мугалим кыргыз тилинен. Балдарга эле жардам бер, элиңе жардам бер, жана кыргыз тилин мындай кичине дагы өздөштүрүп ал, жана кыргыз тилинен сабак бере бер, ошо түрткү болду. Демек, өзүңүз көтөрүп, өзүңүз түрткү берип, мына ушул кесипти тандап алдыңыз. Жай кандайдыр бир устат ээрчип, ошого шакирт болуп үйрөндүңүзбү? Өзүмө өзүм мындай түрткү бергем да, өзүмө өзүм мындай түрткү. Анткени мен мындай сезим бар болчу. Мен аны түшүндүрүп бере албайм да, мындай сүрөттөп бере деле албайм. Эң сонун. Чынында эле керемет, чынында эле ардактуу теле көрүүчүлөр, мына 5-каналда Виктория Немец кызы кыргыз тилини эркин өздөштүрүп, грамматикасын дагы эркин билип, мына ушундай кызыктуу маек куруп олтурат. Сиздерден келген SMS билдирүүлөргө кезекти берели. Абдан каалоо тилектер, кубанычтар чынында эле абдан көп болуп жатат, Виктория. Виктория, биз сиз үчүн абдан кубанычтабыз. Сизди карап, биз дагы кыргыз тилини абдан жакшы өздөштүргүбүз келип жатат дейт. Сиз мына ушул тилди өздөштүргүбүз келип жатат, же болбосо кыргыз тилин билбейбиз деген көрүүчүлөргө эмне деп айтат элеңиз? Кандай кеңеш берет элеңиз эң алгачкы кеңешиңиз? Кыргыз тилин билбеген адамдарга мен мындай эң биринчи кеңешим менин курстарыма келгиле. Эң биринчи кеңешим. Жана негизи мен теле көрүүчүлөргө деле айтайын, кыргыз тили анча татаал деле тил эмес. Башка тилдерге караганда ал оңой тил. Жана биз Кыргызстанда жашап, биз өз мекенибизде жашап, өз жерибизде жашап, биз кыргыз тилибизди билишибиз керек. Анткени ал сыймык. Ал болсо ал сыймык, жана сен өз тилиңди билсең, ошондо сен өзүңдү деле мындай эркин сезет экенсиң да, жакшы сезет экенсиң өз тилиңди билсең. Бирок мен билем, өз тилиңди билбесең деле кичине мүмкүн уяласың. Мен деле өз тилимди билбейм, немис тилин уялып турам да. Бирок мен келечегимде буюрса, албетте мен өз тилимди деле өздөштүрө алам. Мен сүйлөп калам өз тилимде буюрса. Кичине убакыт болсун, курстарга барам, жана өзүм деле мындай өздөштүргөнгө аракет кылайын. Кичине убакыт өтсүн. Кичине убакытым деле болсун, анткени бүт өзүмдү азыр Кыргызстанга берип атам, жана элибизге берип атам, жана азыр мындай мыйзамыбыз чыкты да, кыргыз тили бүт документация кыргыз тилинде болот экен. Жана мен элибизге жардам беришим керек. Эң сонун. SMS билдирүүлөргө кезек берели. Канча бир туугансыздар дейт. Саламатсызбы, Виктория? Сиз ушунчалык жылдыздуу адам экенсиз. Кыргыз тилине салым кошконуңузга чоң рахмат. Сиздин сабактарыңызга кантип катыша алабыз дейт. Викториянын көөсү ким? Эмне жумуш кылат экен дейт. Мына ушундай толтура SMS билдирүүлөр келиптир. Келиңиз, канча бир туугансыз дегенден баштайлы. Эжем бар, биз экөөбүз. Ошо мен сабактарыма кандай катышсаңар болот? Кыргызский язык деген телеграмда, кыргызский язык телеграмга жазсаңар в поисковикке кыргыз тили, ошондо бир канал чыгат да, кыргыз тили канал чыгат. Ошондо 3000 адам бар. Ошо подписка кылсаңар, ошондо мени табасыңар. Же Инстаграмда бармын, Фейсбукта бармын, Виктория Кринвальд деген атым бар, тиякта силер таба аласыңар. Ошондо бүт маалымат бар, жана мен кайрадан бүт маалыматты жиберем. Ошондо келе бергиле менин курстарыма. Демек сиздер сайт аркылуу тапсаңыздар болот. Викториянын көөсү ким? Эмне жумуш кылат? Анын оолу Торус. Ал негизи мени колдоп турат, мага чоң жардам берет, жана анын өзүнкү жумушу деле бар. Кандай жумушу деле айтпай эле коеюнчу.
жеке жумуштар менен алектенет. Жеке Ардактуу теле көрүүчүлөр, мына ушундай кызыктуу маек үстүндөбүз. Немец кызы Виктория биздин Куттуу студиянын коногу болуп отурат. Дагы да болсо SMS билдирүүлөрдү күтөбүз. Биз сиздердин ар бир жазган SMS-иңиздерди, ар бир берилген суроолорду өз дарегине жеткирүү үчүн мына ушул жерде кызматта отурабыз. Андыктан андыктан экранда берилген номерлерге сиздер WhatsApp аркылуу SMS билдирүүлөрдү жөнөтсөңүздөр болот. Виктория, айтсаңыз, мына ушул эфирге келип, мына ушул жерде Куттуу студияда отуруп, биздин өзүбүздүн мекенибизге, өзүбүздүн элибиз, өзүбүздүн жерибизге өзүңүздүн бир каалагандай эркен микрофон алып сүйлөп алсаңыз болот. Анткени биздин убакыт дагы соңуна келип баратыптыр. Ошон үчүн элге эркен микрофон берели сизге. Эмне деп айтайын? Билесиңерби, мен негизи мүмкүн көп адамдардын сүйлөшкүсү келип атат, суроо бергиси келип атат. Силер мени сайттардан табып, жана мага жазсаңар болот, ошондо мен силердин суроолоруна жооп берем, ар бир суроолоруна жооп берем. Жана мен силер үчүн ачыкмын. Мен бүт Кыргызстаныбызга ачыкмын. Жана силер барыңар, кимдин каалоосу болсо деле курстарыма келе аласыңар. Жана өзүңөрдүн тааныштарыңа мүмкүн дарегимди же мындай сайттарды бере аласыңар. Жана мен ошо силер үчүн ачыкмын. Мен бүт Кыргызстаныбыз үчүн ачыкмын. Ошо. Эң сонун ар бир иштин бүтөр убагы болот экен. Мына биздин дагы бүгүнкү маанилүү, кызыктуу маегибиз дагы соңуна келип баратыптыр. Виктория, биз сизге абдан ыраазычылык билдиребиз. Мына ушундай жаркылдаган мүнөзүңүз менен мына ушул студиянын эшигин тыкылдатып, качан болбосун келип туруңуз деп айтабыз. Кыргыз эли сиздерди абдан сыйлайт, анткени өзүбүздүн элибизде, өзүбүздүн жерибизде мына ушундай эркин маданиятыбызда жүргөнүңүздөр кубандырат. Ардактуу теле көрүүчүлөр, келиңиздер жагымдуу бир чыгармага барып келели, андан кийин улантабыз.